Там бизге бир сураныч келип түштү эле, аны да айтып коелу. Азыр баягы үй бүлө темасына кирип калдык. Ошол темадан чыкпастан ошол бизге келип аткан кайрылууларды жеткизип койсок элге. Айтат, биздин эже карындаштарыбыз кээде жазып калат да. Мен дейт, ошол өмүрлүк жолдошум менен күйөөм менен мынча жыл жашадым, мынанча бала төрө бердим, анын кийимдерин жууп бердим, башка кылдым, кызматын кылдым. Бирок менин андан көргөн жакшылыгым ушул болуп атат. Мени ар түрдүү курдоомат, ар түрдүү бир паланчы менен сойкулук кылып атасың, түкүнчү менен сойкулук кылып атасың, паланчы менен зына кылып атасың деп, ошентип зына менен курдоомат кылгандар болуп атат, кылып атышат деп, ошондой кээде эже карындаштарыбыз кайрылып калды. Ошону дагы айтып койсок, ушул бирөөнү курдоомат кылгандын зыяны канчалык деңгээлде, аны да жеткизип койсоңуз, ушул күйөөлөрүбүздү угузуп койсок дейт. Жок жерден андай нерсе оюбузда жок, бирок ошондой бир курдооматка калып атабыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат, силер ошол жети түрдүү өтө бир азап берүүчү чоң күнөөлөрдөн сактангыла дейт пайгамбар алейхиссалам. Алар кайсылар десе, алар ошол Аллага ширик кошуу, ата-энеге ак болуу деп ошентип пайгамбар алейхиссалам эсептеп келип олтуруп, андан кийин акырында айтат, бизге керектүү жери ва кулфул мухсинатил муъминатил гафилат дейт. Сойкулуктан бейкапар болгон, сойкулукка ою да барбаган, момун, мухсин болгон, өтө жакшы болгон аялдарыны курдоомат кылыштык, бул өтө чоң күнөөлөрдөн дейт пайгамбар алейхиссалам. Урматтуу эркек, урматтуу ата, урматтуу чоң ата, айтор урматтуу элдин, ошол үй бүлөнүн башчысы, балдардын атасы. Сизге кайрылуубуз ушул, андай кылбаңыздар. Бул өзүңүздүн мухсинат болгон жакшы аялыңызды курдоомат кылууңуз, бул Аллахтын алдында чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Жана дагы бул бенде менен бенденин кулдун акысы болуп эсептелинет, Кудайдын акысы эмес. Кулдун акысы деген эмне десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат, кыяматта дейт, кээ бир инсандар кыяматка намазы менен барат, орозосу менен барат, зекети менен барат, ажы менен барат. Бирок ошону менен кошо паланчы инсанды сөгүп барган, түкүнчү инсанды курдоомат кылып барган, дагы башка бир инсанга жала жабып барган, башка бир инсанга жалган сүйлөп барган. Айтор, кул акысына Аллах менен бенденин ортосунда акы эмес, балким кул акысын жеп барган дейт. Кул акысына кирип барган дейт. Ошол себептен ал инсандын паланчыны сөккөндүгү үчүн ага канча соогуну берет. Муну курдоомат кылган үчүн ага канча соогуну берет. Дагы буга дагы бир акысын жеп койгон үчүн буга канча соогуну берет. Ошентип анын намазы, ибадаты, зекети, сооптору калбай калат. Андан кийин эми соогу калбагандан кийин бирок өтө көп курдоомат кылып, өтө көп бирөөгө жала жабып, өтө көп бирөөнүн акысын жегендиги себебинен анын соогу калбай калды. Эми аркы аны сөккөн, аны урушкан, же болбосо ага зулум кылган, ага курдоомат кылган инсандардын күнөөлөрү буга ташлат дагы, ошол башка инсандардын күнөөсү себебинен ал тозого кыртылат дейт. Урматтуу эркектер, бул дегеле башка бир инсанга, аялыңызга болобу, башка бир инсанга болобу, айтор курдооматтын бул акыбети жаман нерсе, мунун жазасы жаман нерсе. Буга Кудай Таала мен аралашпайм дейт. Кудай Таала муну кечирбейт. Эмне үчүн? Качан ошол сиз курдоомат кылган бендеңиз ошол нерсени кечиргенге чейин. Качан сиз кимди курдоомат кылып, кимге жала жапкан болсоңуз, ошол инсан сизди кечиргенге чейин Кудай Таала мен буга аралашпайм дейт. Себеп бул бенде менен бенденин ортосундагы акы, буга Кудай Таала аралашпайт. Ошон үчүн бир аз абайлаңыз. Эгер ошондой бир жагдай үй бүлөңүздө, ошондой бир буга чейин канча жыл жашадыңыз, буга чейин кандайдыр бир ошондой сөздөр болгон болсо, ошентип бир бендечилик кылып, инсанчылык кылып, ошондой бир ката кетирип, жакшынакай болгон, сизди ак чууп, актарап, балдарыңызды чоңойткон аялыңызга ошондой бир курдоомат кылып койгон болсоңуз, бүгүндөн калтырбастан акысын адалдап, кечирим сурап акысын адалдап алыңыз. Дегел аялыңыз эмес, башка бир инсанга ушундай бир жала жапкан болсоңуз деле, башка бир инсанга курдоомат кылган болсоңуз деле, андан дагы кечирим сураңыз, андан дагы эмне адалдап, анын дагы акысыны адал кылып алыңыз. Эрте кыяматта мунун жазасы Кудай Таала мен аралашпайт, балким ошол бенде менен өзүң сетешип аласың деген.
Ал бул жашоодо ошол бенди эгер кечирбеген болсо, ошол сиз курдома кылган инсан, аялыңызбы, башкаңызбы, айтор ошол инсандар сизди кечирбеген болсо, анда кыяматта сиздин соопторуңуз да бар. Эгер соопторуңуз калбай калган болсо, ошолордун күнөөлөрү себептен тозокко түшүп калышыңыз мүмкүн. Кудай Таала мындай нерседен баардыгыбызды узак кылган болсун. Балким үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен бактылуулукта, жакшы жашоону, ынтымакта, мухаббатта жашоону Кудай Таала баардыгыбызга насип кылган болсун. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.